Джо Байден Орусия бир кадам жылса эле 3-чү дүйнөлүк согуш башталат. Американ аскерлери Россия Федерациясынын чек араларына жөнөтүлдү. АКШ Орусиянын НАТОго коркунуч жараткан кадамдарына жооп берет. Жада калса бул дүйнөлүк согушка алып келсе да, бул тууралуу Американын президенти Джо Байден айтканын РИА Новости жазды. Биз Европадагы өнөктөштөрүбүз менен иштей беребиз жана НАТОнун аймагындагы ар бир уюмду коргойбуз. Ошол үчүн мен Орусия менен чектешкен аймактарга тагыраагы Латвия, Эстония, Румыния сыяктуу өлкөлөргө 12 000 аскер жөнөттүм. Эгер Орусия бир кадам жылса эле жооп кайтарабыз, ошентип 3-чү дүйнөлүк согуш башталат. Бизде НАТОнун аймагы тууралуу ыйык милдетибиз бар, ал боюнча 5-биринде айтылган. 3-чү дүйнөлүк согушту Украинанын аймагында жасайбыз, — деди Америка лидери. Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш башталгандан бери Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча согуш башталгандан бери Украинада 2 миллион адам качкан болуп чыгып кетти. Бул ортодо Украинадагы кырдаалга байланыштуу батыш өлкөлөрү жана аларга тиешелүү улуттар аралык компаниялар Орусияга каршы бир топ чектөөлөрдү киргизген. Тургай айрым өлкөлөр Орусиянын учактары үчүн аба мейкиндигин жаап, учурда каттамдар токтотулган. Ошондой эле Орусиянын аймагында иш алып барган дүйнөлүк ири бренддер ишин токтотуп койгон учур. Ал эми жакынкы күндөрдө Instagram каналынын ишин чектөө талабы коюлду. Буга чейин Facebook менен Twitter түйүндөрүнө чектөө киргизилген. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиевди энелер ажоо катары көрүшөт. Жөрөлгөсүн Улутай Мурас улайт. 8 мартта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунда 1000 энеге той өткөзүп бата алыптыр. Келгендер алкаптарашты. Мындай деңгээлдеги иш-чараны Кыргызстан боюнча эч ким кыла албасы анык. Энелердин көпчүлүгү Камчыбек Ташиевди кийинки ажоо катары көрүшкөнү, баталарын беришкени, Жалал Абад облусунда кызы кепке алынганы кабарланды. Ошондой эле бул куттуктоо тушоо кеси катары кадам ташталдыбы? Интрига кызып кетти. Энелерди ар жылы сыйлоо салтанаты Камчыбек Ташиевдин Улутай Мураска өткөрүлгөнүн да жергиликтүү элге жагып атыптыр. Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Эльвира Сурабалдиева депутаттык мандат алды. Борбордук шайлоо комиссиясы Эльвира Сурабалдиеваны Жогорку кеңештин депутаты катары каттап мандат тапшырды. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Сурабалдиева Бишкектин номер 27 1 май округу боюнча кайра шайлоого катышкан. Ал өнөктүктө 47,197% добуш алып жеңүүчү деп табылган. Боршайком бүгүн эл өкүлүнө белгиленген өлгөдөгү ырастама жана төш белгисин берди. Ал бир мандаттуу округтан шайлоону уткан биринчи аял болуп калды. Былтыр 28 ноябрда өткөн парламенттин депутаттарын шайлоодо номер 27 1 май жана 29 Свердлов округтарында баарына каршы добуш бергендер басымдуулук кылган. Буга байланыштуу ушул жылдын 27 февралында кайра шайлоо өткөн. Эльвира Сурабалдиева 2015 жылы КСДПК партиясынын тизмеси менен депутат болуп келген. 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясынын тизмеси менен катышкан. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин вице-премьер-министр болуп 4 ай иштеген. Эл чындыкты билсин. Токтайым Үмүталиев Алымкадыр Бейшеналиевдин аракеттери Садыр Жапаровго зыянын тийгизет. Кечээ министр Алымкадыр Бейшеналиев 6-оорукананын жанындагы имаратты Токтайым Үмүталиева ээлеп, томография коюп алганын айтып, аны менен сотсуз эле сүйлөшүп имаратты бошотуп аларын билдирген. Бул боюнча Токтайым Үмүталиева төмөнкүлөрдү айтты. Мен Алымкадыр Бейшеналиевдин секретарларына чалып байланыштым, бирок өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. Мага эч ким кайрылган дагы жок. Эгер мен ал имаратты мыйзамсыз ээлеп турат десе, тиешелүү документтерин көрсөтүп, анан доосун айтса болот да, балким учурда анын атынан пайдаланып жаткандар болушу мүмкүн. Мындай сөздөрдү өзү айтпашы ыктымал. Мен керек болсом 5 мүнөттүн ичинде эле таап алууга мүмкүн да. Жашырына турган эч нерсе кылган жокмун. Садыр мырза учурда жакшылап ойлонбосо, алардын артында турган топ жакшылыкка алып келбей турган болуп калды. Буга чейин ызычуу башталганда эле мен Алымкадыр менен сүйлөшөйүн дегем. Анткени мага да саламаттык сактоо министрлигинин жардамы керек эле. Ошол объект боюнча тескерисинче мамлекет көмөк кылып, мамлекет чече турган маселе болууда. Бул суроолорду чечүүнүн жолдору мурунку министрге да сунушталган. Мени карай турган жана кармай турган бул жерде эч кандай маселе жок. Бул проект боюнча менин ысымым негиздөөчүлөрдүн катарында жок. Туугандарымдын куда сөктөрүм бар, аны жашырбайм. Анын үстүндө анын курулушунда мамлекеттин бир тыйыны да кеткен эмес. Бардык териштирүүлөр, текшерүүлөр жүрүп, бир катар сот чечимдери да күчүнө кирген. Мамлекет бул объектти кургула иштегиле деп өзү чакырган. Бул ызычуулар өлкөдөгү туруктуу абалды бузуп, зыянын Садыр мырзага тийгизиши мүмкүн, дейт Токтайым Үмүталиева. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности.
Азамат Жаманкулов 16 миллион сомго сүмөлөк кайнатылат деген туура эмес. Буга чейин Баткен облусунда Нуруза майрамына карата 1 тонна сүмөлөк кайнатылары кабарланган. Бүгүн социалдык тармактын колдонуучусу бюджеттин эсебинен 16 миллион сомго жасала турган сүмөлөк ысырапкорчулук деген билдирүү калтырган. Кызуу талкууга алынып жаткан 16 миллион сом жана сүмөлөк боюнча Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловго байланыштык. 16 миллион сом деген туура эмес маалымат. Баткен шаарындагы Борбордук стадионду оңдоп жаңылоо үчүн мамлекеттик бюджеттен 15 миллион сом бөлүнгөн. Учурда стадионду жакшыртуу, даярдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Стадион көптөгөн иш-чаралар өтүп туручу жай. Ал эми 1 тонна сүмөлөк боюнча айтсам, сүмөлөк демөөрчүлөр тарабынан кайнатылат, ага бюджеттен 1 да сом сарпталбайт, деди министр. Эл чындыкты билсин.